Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен Алтынбекова Адиля жана конокто бардыгыбызга белгилүү болгондой эле Бакыт Байсериев, шоумен, актер жана ошондой эле бул убакка чейин хореограф болуп келген. Саламатсызбы Бакыт байке? Кандай келдиңиз? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Кыйналып келдим. Ысыкта жыргап деле келбейсиң дегендей. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндү кандай баштадыңыз? Чөтө бүгүнкү күн не тороп болуп калды окшойт. Бирок бүгүнкү күн эмес, кече күндүн аягынан баштап машинам бузулуп калды. Анан бүгүн кечке СТОдо жүрдүм, анан жумага бардым. В общем, машинам бүт элек. А так баары жакшы. Баары ар бир адамдын башына келе турган нерсе, буюрса. Негизи эле бардыгыбызга белгилүү болгондой эле Бакыт байке Кыргызстанга тани живота деген кыргызча кандай которулчу эле, курсак бий болуп калабы? Чыгыш бийи. Чыгыш бийи, э? Чыгыш бийи. Вот ошол бийди Кыргызстанга биринчи жолу Бакыт байке алып келген. Бакыт байке айта кетсеңиз, ошол бийди алып келгенге идеяны сизге ким берди? Ошол чыгыш бийин бийлеп жүргөн эркек берген. Мен өзү мен алып келдим десем туура эмес болуп калат. Эркектин чыгыш бийин алып келдим десем туура болот да. Себеп дегенде чыгыш бий буга чейин эле Бишкекте бар болчу, кыздар бийлеп жүрчү. Анан мен башка бийлерди бийлеп жүргөндө, бальный танцы кызым менен партнершам менен бийлеп жүргөндө семинарга кеткем, мастер-класска. Анан ал жакта современный танцы, восточный танцы, бальный танцы деп үчкө бөлүнгөн 4-5 залда мастер-класстар өтүп аткан. Анан кофе брейкте чыгып эле биринчи бөлүк бүтүп, чай пай ичип, ары бери басып, бири-бирибиз менен таанышып сүрөткө түшүп эле чыгыш бийин үйрөтүп аткан жакта элдин баары чогулуп эле какатып эле, күлүп эле, бийлеп эле бирдемке окшоду. Эмне болуп атат экен деп чуркап бара койсом, менден 2 эсе чоң моундай мужик бийлеп атыптыр. Мындай сакалы бар. Анан мен үчүн эркек восток бийлеп атканда бул голубойбу дейин десең, сакалы мындай. Анан бул ненормальныйбы десең, бийлегени көрүп алып өзүң бийлегиң келет го. Анан бальный танцыны унутуп коюп эле ошол жакта 2 саат атыракта восток бийлеп жүрө бериптирмин. Анан барып сүйлөшүп эметсем, бул чыгыш бийин мисалы араб өлкөлөрүндө, Египетте, Дубайда тойлордо аялдар бийлебейт экен, только эркектер бийлейт экен. Театральная роль деп коет. Ошо развлекательный часть шоу программаны только эркектер жасайт экен. Аялдар эмнеге бийлебейт десем, аял деген только күйөөсүнүн алдында бийлей алат. Башка эч кимге бийлей албайт. Башка улуттан келгендер бийлей берет деп мындай түшүндүрүп бергенде, эмнеге чыгыш бийин эркек бийлейт. Анан мен өзүмөн өлкөмө барып бийлесем болот десем, албетте болот. Бул кадимкидей эле болгон нерсе. Просто биздин өлкөлөрдө эркектер бийлейт, аялдар күйөөлөрүнө бийлейт. Мындай тойдо бийлетип мастер-класска алып барганга только эркектер мугалим болот дейт. Кудай жалгасын дедим да, Бишкекке келип туруп чыгыш бийин бийлеп сапырдым. Башында кандай кабыл алышты? Ошо мен деле тигини көргөндөй эле бул эмне голубойбу, бул эмне ненормальныйбы, бул эмне тигиндей мындай деп мен кандай ойлосом, элдин баары эле ошондой ойлоду. Анан мен түшүндүрдүм, бул ошо Египетте, Дубайда, Сауд Аравиясында ушундай экен деп. Негизи бул чыгыш бийин тарыхын алсак, бул арабтардыкы эмес, Египетте бул кытайлардыкы да. Кытайлардын бийи болуп чыккан. Анан аялдар шылдыңдап күйөөлөрүн бийлеп аялдардын бийи кылып алышкан. На самом деле бул кытайлардын жоокерлери согушка барганда жөн жүрбөй психикалык атака кылып, барабандардын чабуусунда жанагы доспехи деп коет, тыйындардан жасалган. Ошо менен алып туруп эле мындай титиречи. Титиреп, чаңдатып, аябай үйүн кылчу да, барабан дуң деп атканда алар мындай титиреген. Анан элестетти, тыйындын баары титирегенде кандай үйүн берет. Анан 5000 киши одновременно тыйындар менен титирегенде бир 50 000 солдат келатат дегенде үйүн чыгып, башкалар уже сдавались да психологически. Тигилер тоонун аркасынан страшный чоң армия келатат деп чаңдатып бийлеп эмечти. Аялдар келгенде, то есть үйлөрүнө барганда аялдар күйөөлөрү шылдыңдашканда силер согуш көрүп согушпай эле бийлеп алып кайра келесиңер деп. Аялдар эркектер эмелерин кийип алып мындай татыракта бийлей берет. Анан бийлеп ошентип атып, бул аялдардын бийи болуп кеткен. Ошондо алмалда эркектерди шылдыңдап, аялдар биз жакшыраак кылабыз дегенде кылып ошол бийге айланып кеткен экен. Доспехтерин эметип алып. Барына чексиз. Эмнелерге?
барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Тыйын пыйындарын мен туралы. А так бұл военный танец болчу илгери. Доспехтермен. Вот ушуну менен биз чыгыш бий кандай жаралган, эмне себептен чыгыш бий болуп калган жана кайсыл жактан чыкканын билип алдык. Немесе бардыгыбызга белгилүү эле. Окей, Google болушун. Бул жакта отурат деп. Бардыгыбыз билебиз, Бакыт байке, сиз тойлорду алып барган, мисалы өзүңүз айтасыз го, государственный президент башкарат. Шаардын мэр башкарат, тойду мен башкарам тамада. Вот ошо тамадачылыкта, именно шоудо, чыгармачылыкта канча жылдан бери иштеп келесиз? 20 жыл бар. 20 жыл бар, ошо. Тамадачылыкта 18 жыл бар, а чыгармачылыкта менимче 30 жылдан деле көп болуш керек. Өзү сахнага чыгып биринчи бийлегенимден баштап 30 жылдан көп өтүп кетти. А ошо тамадачылыкка эмне түрткү берди сизге? Бийлеп жүрүп тамада болуп, тамадаларды сүйлөгөнүн 10 жыл подряд көрөсүң да. Алардын сүйлөгөнүн жаттап каласың, ал күнүнө эле бир сөздү эле кайтала берет, анан сен анын уже точно программасын жаттап калган. Азыр бул киши монтип айтат, азыр мынтип атат, эми мындай болот. А мен муну мындай кылмакмын деп ойноп атып, ал деле мен тамада болсом мындай кылмакмын, мен тамада болсом мындай кылмакмын деп атып, тамада болуп калдым. Где-то 20 жылдай болуп калды, 20 жылга жете элек, 15тен ашты, бир точно бир 17 жыл бар. Эми сыр болбосо айтпайсызбы, 20 жылга жакын иштеп калыпсыз, канча миллион доллар таптыңыз? Оозуңузга май, $1 миллион, хотя бы тапсам жакшы эле болот. Бирок $1 миллион жете элек. Хорошо. $1 миллион сомдон ашкан бирок. Сомдон ашкан доллар десе? Хорошо. Азыр ошо тойдо негизи чыгармачылыкта адамдар аябай ар кандай болот. Мисалы, адамдар менен иштешкен негизи эле кыйын. Ошолордун арасынан мындай эң жакшы, мындай эсиңизде каларлык жакшы окуя качан болду эле жана ошол окуяны эстей аласызбы, азыр айтып бере аласызбы? Мындай деле мындай эсте кала турган, момундай сонун болуп кетти деген окуям деле жок. Күнүнкү жашоо, ар бир күнүм жакшы, ар бир күндөн позитив алганга аракет кылам. Ар бир күндөн, мисалы бүгүн машинам бузулуп калса деле, көптөн бери көрүшпөгөн эсточниктерди барып ден соолугун сурап келдим. Бирөөсү уже балалуу болуп калыптыр деп аларды көрүп келдим. Моторум жазатпасам да ошо сүйүнүчүнө деп 1000 сом берип келдим. Ал деле мындай жакшы дегендей. Анскандай прям эсте калып, момундай күн болду эле, ами, ошол күндөн бери жашоом өзгөрүп кетти дегендей жок. Бирок Кудайга шүгүр, баардык күн жакшы. Эртең менен көзүң ачып ойгонгон бул уже жакшы. 6 саның аман, колу бутуң аман, көзү башың аман, баары жакшы. Жакындарың жанында. Бул уже бакыт. Бактылуу болгону үйрөнүш керек, жыргаш керек дегендей. Ошондо акыркы жолу ушундай той болот го, прям проблема жок, баардыгы по плану, программа менен кеткен. Ошол акыркы жолу той качан болду ошол? Кандай той болду? Свадьба, кыз узатуу же тушоо той кандай болду эле? Ал деле эми планды түзгөндө ал план көбүнчө тойдун ээсине эле болот да. А тойдо совсем башкача болот. Жарым саат кечигет, жарым саат эрте болуп калат. Тост 10 мүнөт сүйлөйт, тост 20 мүнөт сүйлөйт, тост 2 мүнөт сүйлөп койгон болот. Кыскасы ар кандай себептер менен программа жыла берет. Бирде ырчың кечигип келет, бирде бийчиң кечигип келет, бирде тост сүйлөп туруп 5 киши ырдайм деп келет. Кыскасы ар кандай да. Менимче бир да программа тоюбуз прям ондай программа мен кандай жазсам, ошо мен точно ошондой болуп өткөн жок да. Обязательно бир жеринде эме бар. Минус плюс болуп кетет. Анда тескерисинче, мисалы, ушул окуя бул точно болгон да сизде негизи эле. Той болуп атат. Той болуп атат, анан кийин мисалы туруп эле настроениеңиз аябай түшүп кетти да. Аны өзүң айтып бере. Кандай окуя болду эле ошол? Ошо эмне ошентип эле гана айтып берчи. Эмне болду эле?
Эми сизден сурап атпайбы, сиз айтып Чо бербейсизби? сен деле билесиң да. Акыркысын айта бер. Кандай экен? Такап сурган жок экен деп. Иши кылып билесиң да. Өзүм билем эми биздин көрөрмандар дагы, может, аларга да кызык болуп калат. Аларга кызык эмес койчу. Эмнеге проблема? Баягы эле айтып атпаймынбы, кечигип келет, туура эмес болот, программа ойдогудай болбойт. Ар кайсы себептерде. Негизи тойлордо көп нерсе болот. Бакыт байке мен өзүм деле иштеп. Элдер ойлойт, той өткөрүп койсо тамада болсо эле бул акча таап жыргап байып кетет деп. Жок, бул деген чоң ответственность. Бул 300 адамдын майрамы, 10 жыл, 20 жыл күткөн майрамын сен 5-6 саат идеально кылып өткөрүп беришиң керек. Бир жерин бузуп албашың керек, бир жерин булгап албашың керек. Ответственность сенде, анан ошонун баарын элдер түшүнбөйт. Уже чачым агырмак тургай, сакалым агыра баштады. Болбосо 40ка эми келип калдык дегендей. Негизи мен Бакыт байке менен иштеп калам. Анан тойлордо ар кандай учур болот да, негизи Бакыт байке айтып берип аткандай эле, башында ойлочумун да, ой, чыгат, сүйлөйт, уже акчаны алып кетип калат. Бирок андай эмес. Адамдар менен иштеген негизи эле кыйын болот. Бул тойлордо особенно ошо кыйын болуп калат да. И Тойдо башында бир тамада, аягында баары тамада угуп калат да. Бүт баары өзү тамада боло баштайт. Ошентип негизи программаны бузганга көптөр эле тоскоол болуп калат да. Особенно тостордо ушундай көп тоскоолдуктар болуп калат. Макул? Болот. Так. Эми балдарыңызга кезек берсек, негизи сиз өзүңүз кандай атасыз? Балдарды тарбиялоонун ар кандай жолдору болот? Негизи тарбиялоо боюнча айта кетсем, мен көп жумушта болгондуктан тилекке каршы ушу балдарымды мен келгенде алар уктап аткан болот, мен уктап атканда алар садикке же окууга кеткен болот. Көрүшкөнүбүз жумасына 1 же 2 жолу көрүшөбүз, бирок көрүшкөндө плотно көрүшөбүз. Обязательно тоого чыгабыз, паркка барабыз, базарга барабыз, оюндагысын кылып берем. Бирок алар билишет, ошо жумушума байланыштуу ушундай болуп калат. Майрамдарда, туулган күндөрдө, жаңы жылда Аяз атага кат жаздырабыз. Катын окуп туруп, бул күтүп аткан турбайбы деп ошондон берип коебуз деген. Ёлканын астына салып коем. Эми бул баланын эмеси да. Өзүнүн жан дүйнөсү. Ошо жан дүйнөсүн бузбай, пока Аяз атага ишенип турсун деп письмо жаздырам до сих пор. Негизи азыркы учурда ата-энелер балдарын ушундай 3 тармак менен тарбиялашат. Кээбирки ата-энелер чектөө коет, муну кылба, бул жака бар, муну оку деп өздөрүнүн эркине карабайчы. Кээбиркилер бар, мотивация берет, аларды мактайт, кичинекей бир нерсе кылса молодец деп. Же болбосо бир нерсе кылган болсо, ошого мен сага муну алып берем, бул кылганың үчүн мен сага муну кылып берем деп ушундай кылып тарбиялашат да. Сиз ошого кандай карайсыз? Кайсыл жолу туура деп ойлойсуз? Эми мен окуп аткан учурда, мен тарбия көрүп аткан учурда, азыркы ушул жашоодо болуп аткан нерсем бар болсо, мен балким башкача өсүп мүмкүн. Мен совет доорунда көрүп калдым. Мен эгемендүүлүк келгенин көрүп калдым. Кризисти көрдүм. 96, 97, 98 жылдары Челнокто болгонго эжелериме, туугандарыма жардам бердим. Газета алып сатып иштедим. Пиво саттым, колбаса саттым, лепешка саттым, кондуктор болуп иштедим. Кыскасы 5-класстан баштап эле татырактап эле түшүк жашоону карап иштеп келдим. Мен балдарым ошонун баарын бирөөсүн көргөн жок. Силерге айтып атам, бир гана жакшы окугула. Окусаңар, силердин сураганыңардын баарын алып берем. Кылып берем. Только өзүңөр жакшы окугула. Не ради оценок, мындай өзүңөр 5 жыл алыш керек эмес, өзүңөр жакшы билип, үйрөнгүч үчүн жакшы окугула. Ошонун баарын кылсаңар, сураганыңарды алып берем деп мотивация берем. Бирок мага ал кезде же кыйраткан айфонуң жок. Анда даже Nokia 3310 жок. 11-класста пейджер көтөргөн эмес, сүйүнчүмүн. Азыр пейджер көтөрсөң, бул эмне тамагочи дейт да. Тамагочини да билбейсиң деп мейлем. Дальше кеттик. Дальше. Инстаграм баракчаларыңыздан көрүп калабыз. Майрам деген кызыңыз бар. Ошол сизге окшоп чыгармачылыкка көп кызыгат, Ошого Ал бийге барат, ырдайт, бийлейт. Анан
Жакында эле өзүм көрдүм, Кытай тилин билет экен. Суда эле сүйлөп, "No" деп. Базар жок дедим. Кытай тилин мектептен эле окуйт, 69да окушат алар. Токтогул Сатылганов атынан мектеп болсо керек эле, гимназия. 69 экенин точно билем. 6 класс. Кытай тили быйыл эле кирген, бир жылдын ичинде чоң результатты көргөздү. 3 конкурстан өтүп, финалга жетип, финалдан 3-чү орунга ээ болду. Финалда катышкандардын арасында Кытай тилин 4-5 жылдан бери өздөштүргөнүм бар экен. Эми 5 жылдыктар менен финалга жетип 3-чү орун алыш жакшы эле. Жакшы эле. Көйнөгүн тигип бердим, кытайчасын үйрөтүп, өзү үйрөндү. Экзамен жакшы тапшырды, бийим бийледи. Кыскасы республика боюнча окуучу, мектеп окуучу балдар арасында 3-чү орунга жетиш чоң эме, ийгилик. Молодец, кызым, не расстраивайся. Не всегда бывает первое место деп бираз өзүмдүн эмемди айттым. Биринчилик ар дайым эле келе бербейт. Бирок сен биринчиликте мына 3 жолу алып келдиң, 4-чүсүндө 3-тү алып калдың, эчтеке болбойт. Зато эмдиги жылы биринчи болосуң. Бул конкурска канчадан бери катышып жүргөндөр бар. Андан көрө жакшы ушул ийгиликтерди жетишкен үчүн белек алып берейин десем, не дейт? Каалаганыңды алып берем десем, сразу iPhone дейт го. Мейли дедим, эми оозуман эч ким сураган жок да, тарткан жок. Любой нерсеңди алып берем дегем, iPhone деп алды, болду. Мен да алып бериш керек болуп калды. Алып берип койдум. Жаш кезинен чыгармачылыкка кызыккан, андай кандай деп ойлойсуз, эрте эмеспи? Мен 7-класстан баштап кызыккам. 7-класстан баштап бийлей баштагам. Ал азыр 13 жашта. Даже кечирээк баштады да. Мен 7-де баштасам, ал 9-да баштаган. Буга чейин деле кичине бийлечи эми. Мен уже 13 жашымда чемпионаттарга катышчумун. Бальный танцы боюнча 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды алып койчумун. Мен Кыргызстандын 4 жолку чемпионумун бальный танцы боюнча. Мен мурда 56 килограмм болчумун, сенден арык болчумун. Бирок сенден арык эмес, сен азыр явно бир 50дөй барсың да. Мен 56 килограмм болчумун. Ушул 1,80 м рост мен. Сенин көзүң денебиз мындай бир деле болчу да. Кабырга, курсак чыгып кеткен. Ипчке, чиреңке таягдай болуптур. Нормальный саң. Ошондо акыркы жолу Майрам кызыңызга сиз iPhone белек кылдыңыз, э? Ооба. Так. Сиз айтып атасыз 5-класстан баштап эле көп жерде иштедим деп. Ата-энеңизге болгон эң биринчи белегиңиз эмне болду? Стиральный машина. Стиральный машина. Автомат. LG. До сих пор үйдө турат. Иштеп атат до сих пор. До сих пор иштеп атат, э? Ата-энеңизде кандай? Ал машинкага 20 жыл болду. 20дан ашты даже. Болсо, сиз канча жашта бердиңиз ошондо? Мен аны 14 15 жашымда көргөм. Ал маалда деген стиральный автомат машинадан эмес, колго жууп жүргөн маалда стиральный машина подарок эткен экенсиз. Ал LG, Samsung дегендер Кыргызстанга жаңы келип аткан. Ошону алгам, до сих пор иштеп атат. 2 жолу жана суу ысыткычын алмаштырдым. Тен. Бир жолу ремень алмаштырдым, до сих пор иштейт. Идеально иштейт причем. Андан кийин 2 стиральный машина алгам, экөөнү 3 жолудан ремонтко бердим. Тиги до сих пор иштейт. Тиги экөө бузулуп калган, тиге салып коюм, иштей берет. Негизи эле ошол маалда чыккан бардык нерселер аябай качествосы жакшы болгон, э? Ушул убакка чейин иштеп атсаң да жакшы эле. Ооба, жакшы эле. 20 жыл. 20 жыл иштесе. Анда эмесе, вот ар бир эле адамда кээде кулайбыз, кээде көтөрүлөбүз, мындай минус плюс менен жүрөбүз да. Ошо сиздин жашооңузду өзгөртө турган окуя болду беле, мисалы ортодон бир маалдан сынып калган, же болбосо. Эми бирде жигиттөө минет, бирде төө жигитти минет болгон күндөр болгон. Бирок чөгүп кетпей, жок болуп кетпей. Албетте жаман болосуң, маанайың чөгөт, өзүң чөгөсүң, минуска кетесиң. Бирок ошонун баарын оңдоп, плюска чыгарганга аракет кылыш керек. Ошол окуядан кичине кыскараак айтып берип кетсеңиз жакшы болот эле. Андай Эч кандай окуяларды айтып бербей жатасыз. Андай окуядан иттей көп да, анын баарын айта берсе. Бирөөсүн айтып берип койсузбу?
кандай дейсиз? Бирөөсү ал тигин анда биринчисин айтыш керек болот го. Биринчисин айтсаң бешинчисин айтыш керек болот го. Убакыт келин негизи күтүп турабыз, пока баарын тип чогултуп айтканга чейин. Эми ал тиричилик, жашоо, элементарный нерселер бул. Автокырсык болуп каласың, жакындарыңды жоготуп аласың, үй бүлөдө проблема болот, жумушта проблема болот, акча жоготосуң, жаштык мастык болот, деги мындай ар кандай күндөр көп болот да. Бүгүнкү күнгө чейинки болгон жашоомдо нерсенин баарына мен өкүнбөйм. Бул мен үчүн жакшы сабак. Баягы бирөөнүкүн көрүп оңдолуп кетүү оңойраак, бирок өзүңдүкүн көрүп оңдош бул чыныгы сабак болот да. Ошондуктан бул көп нерсени үйрөндүм, көрдүм. Азыр келаткан жаштарга туура эмес жакка бараткан арсам мындай акырын эле айтып койбойм. Катуу эле айтам. Атам кастан баштап туруп ияга чейин шашпай дегендейчи. Мындай тигиндей депчи. Анан жанымда жүргөн немелер бат эле чогууп өсүп кетишет. Мындай нормалдуу адам болуп. Анткени мен анын баарын көргөм, туура эмес экенин билгем дегендей. Дароо эле туура жагына, түз жагына алып барганга аракет кыласың да. Мисалы, сен деле чоңоюп кетпедиңби дейсиз? Ооба, былтыр администратор болуп жүрсөң эле, быйыл менеджер болуп жүрөсүң, телеведущий болуп жүрөсүң, мына ведущий менен жүрсөң, ведущий болосуң дегенде. Орустарда макал бар го, с кем поведешь, того наберешься деп. Эртең спринтерист болуп кетпесең болду, барышып кетет. Вот эме деп жатпайсызбы? Кырсыктар болот, жол кырсыгы, машина кырсыгы. Мисалы, ошондой малдарда кээде заказдарды деген тойлорго заранее алып коесуз да. Ошол малдарда кандай кыласыз? Тойлордогулар канча жылдан бери күтөт, сиз связга чыкпай калган күндөр болду эле же такыр ооруп атып? Тойлорум болуп аткан учурда үнүм чыкпай калган бир жолу. Бирок үнүм чыкпай калганда на всякий случай деп башка табадан алып баргам. Анан мен Кутман Кушуга кечиңиздер мен деп оозумду кыбыратып атсам, тиги аркамдан сүйлөп аткан. Анан дальше уже микрофонду алып койсом, тиги до сих пор сүйлөп атам. Тиги сүйлөп атат да. Аркаман чыгып келди, силер эмне ойлоп атасыңар, бул Бакыт Байса деп сүйлөп атат. Бул мен сүйлөп атам, тигинин үнү чыкпай калды дейт. Элдер бир сыра каткырды. Чыкпай калды дедим да. Жок, үнүм жок депчи. Анан ошентсе элдер күлүп, карашайм, тиги тамада болсун, бирок сен да кетпедиң деп до конца отургузган. Андай күндөр болот. Кырсыктап калып 29-декабрда авария болгон, бирок 31-декабрда корпоративке барыш керек болгон. 31-декабрда еще чоң атамды жерге бергем. Бирок күндүзгү 12-де ошо мүрзөгө барып жерге берип, Куранын окутуп, кечки 8-де барып жаңы жылды как полагается тосуп койгонбуз. Анткени 500 адам күнөө эмес да. 500 адамдын майрамдык маанайын бузууга акым жок. Аякта үй бүлөлөр келет. Аякта компаниялар келет. 500 адам сени күтүп турат. Анан кечирип койгула, атам өлүп калды деп барбай кое албайсың да. Бери карап күлүп, ары карап ыйлап, саат 2-ге чейин өткөргөм. 2-де карасам, мени тааныган уже киши жок, бүт баары даяр болуп калган экен. Мен да комнатага кеттим да, барып өкүрүп ыйлап алып, эртеси Бишкекке кетип калгам, көлдө болгон. Эгерде сиз ушундай учурда дагы тойлорду алып барсаңыз, значит, аябай ответственный. Эми кишинин жакшылыгы көптөн күткөн майрамы, анын бузганга укугу жок да. Ошон үчүн мен болгон проблеманы босогон аркасына таштайм. Бияка кирип, күлүп, жайнап, жумушумду аткарам, чыксаң проблема күтүп турат. Кандайсың депчи. Кеттикпи дейт, кеттик дейсиң. Балды. Проблемаңды сыртка калтырыш керек. Үй бүлө болобу, жеке жашоо болобу, любой нерсени калтырыш керек. Бирок тойдон проблема чыкса эми өлдү да, ал тигин баары кошулуп алып, тиги босогодон аттап келип алат. Мөөгө чаташат да, башталды бияда. Файт болот. Тойлордо мисалы өзүм деле көрүп жүрөм негизи. Вот айтып каласыз, тойдун жарымында ушундай нерв кылганда, тойду таштап кеткен күндөрүм да болгон деп, ошону кандай причина болуш керек ушунча кетип калганга чейинки болсо? Той нелери туура эмес сүйлөп коет да. Тойдун ээсинен кетип калат. Мен сага акча төлөп атам.
кыз жерин кысып иштей бербейсиңби дейчи. Мисалы ошондой сөздөрдү укканда акчаңа жөнө койчу, пожалуйста. Мен да кыса албайт экенмин деп кетип калам. Да, негизи той тамада менен той негизи тамада жок ал жерде уже. Той несі просто баягы допускать этип койгон күндөр болот. Аша чаап, катуу сүйлөп, барын көтөрөсүң, бирок мындай намыска тие турган эмес, акчаңды берип атамбы, кыз жерин кысып иштей бербейсиңби депчи. Жо иштегенди иштеп эле келатам, анан тигине мындайсың, дагы ошо башында унчукпайсың, анан дагы унчукпайсың, үчүнчү жолу от алгандан кийин өзүңөр өткөрүп алгыла деп кете бересиң. Чоң рахмат деп. Максимально тойду саат канчага чейин алып барасыз? Кетет, созулуп кетет го саат 3кө чейин. Эң чоң алып барган тоюм 8 саат 45 мүнөт болгон. Ошондо канчадан баштап канчага чейин? Саат 3төн баштап 12 чейин болгон. 3төн баштап саат 12 чейин, бирок 12де бүтүргөнсүз да? Бирок бул той 9да бүтүш керек деп болчу да. Ошо 8 саат 45 мүнөт болгон. Эң кыска тоюм 2 саат 15 мүнөт болгон. Эмне себептен бийчилик менен алектенип жүрүп, кайра тамадачылыкка өтүп кеттиңиз, эмне түрткү берди? Түрткү берди деп деле айта албайм. Бийлеп жүрүп эле башка алып баруучулардын алып баратканын көргөм. Анан бул жери момдай, бул жери мындай, мен муну мындай кылмакмын, муну мындай кылмакмын деп ойлоп жүрүп эле бир досум үйлөнүп калды. Ошол тойду сен өткөрүп берчи деп суранып калды да. А мен ага чейин КВН'де ойногом, ночной клуб, түнкү клубтарда алып баруучу болуп жүргөм, МС болуп. Анан сен алып баруучусуң да дейт, мен тойду алып барбайм, мен клубду алып барам да десем. Боло берет, тойду деле көрүп жүрдүм 10 жылдан бери дейт. Болуптур деп туруп, баягы эстеген сөздөрдү айтып туруп, келтирип, окшоштуруп өткөрүп бергем. Ал жакта баарына жаккан, эртеси бүрсүгүнө уже заказдар келе баштады, ошентип эле башталып кетти. Бакыт байке, азыркы жаштарга, сиздин жашооңуз менен мисалы сиздин кетирген каталарыңызды кылып жаткан жаштарга кандай совет бере аласыз? Кандай эмне жолго түшкүлө, эмне менен алектенгиле, кайсыл тармакта жакшы нерселер бар? Негизи эле шоу бизнести, ушул чыгармачылыкты көргөзө аласызбы? Ушу менен иште деп совет бере аласызбы? Ал мындай чоң темага айланып кетчүдөй экен. Кыскача айтканда, көп баскан аяк бок басат дегендей, түндө баспаш керек. Алкоголду ичпеш керек. Тамеки, вейп, сейп дегендерди чекпеш керек. Окуу жана окуу деген нерсени унутпаш керек. 25 жашыңа чейин тынбай окусаң, дагы алдыда 25 жыл сен точно акчалуу болосуң да. А эгер 25 жашыңа чейин оозуңду ачып, жыргап, телефон чукулап, вейп чегип, биякта жүрүп, таң аткычакта уктабай, ата энеңди укпай жүрсөң, 25 жыл бою иштейсиң. Грузчик болуп. Менимче диплом ар бир адамдын өзүнө бир документ катары керек болсо керек. Бирок мен диплом менен иштебейм. Диплом керек жок. Мен тааныган бир жакшы байке бар. Юридический, экономический, красный диплом менен бүткөн, бирок маршрутка деп иштейт. Тилекке каршы. Жумуш жок. Жакшы бүткөн, таанышы жок. Жумушка илешпей калган, связь жок, акча жок. Айла жок маршруткада. Таанышың болсо, акчаң болсо, танкасың, эчтекең жок болсо маңкасың дегендей. Ошол нерсе де. Бул жагы да болбой койбойт, себеп дегенде Кыргызстанда таанышың болсо нормально кетесиң, таанышың жок болсо ошол жерде буксовать этип жүрө бересиң. Ошондой тилекке каршы. Макул. Бакыт байке, келип бергениңизге чоң рахмат. Акча төлөбөсүңөр деле. Аз болсо дагы жакшы маалыматтар менен бөлүштүңүз, өзүңүздүн жашооңуз менен бөлүшө кеттиңиз. Негизи Кыргызстанда көрүп жаткан азыркы бардык эле көп эле адамга негизи кызыктуу. Кээде таксиде кетип баратсам деле, каякта иштейсиң деп сурап калса, Бакыт байке, Бакыт бай серисесең, ошол киши, ал кандай киши, кандай иштейт, канча аласыңар, ушунун баарын сурап башташат да негизи эле. Тим эле акчасына чейин сурайбы. Ошо көбүнчө акчасына чейин сурайт негизи. Ушундай болуп калат.
Мен көп эле алам. 2ден ашык деп койду. Эмне десе 200дөн ашык депчи. Рахмат Бактбайке, сизди Рахмат. кармабайлы. Дагы буюрса жолугабыз. Жок, кармап тура берсеңер деле болот дегендей. Арыңыздарга ийгилик. Конокко чакырганыңыздарга рахмат. Вот ушуну менен биздин интервьюбуз бүттү. Бүгүн конокто эң белгилүү жана ошондой эле көп тойлордун башчысы Бакыт Байсариев болду. Кийинки коногубузду чакырып интервью алганча көрүшкөнчө.